ошо адамдар субханалла чар тарапты бүткүл дүйнөсүн кыдырып келсе дагы эгерде анын жашоосуна дин болбосо, иман болбосо, алар бактылуу боло албайт экен. Өзүң каалагандай жашап, өзүң каалагандай бактылуулук издесең, анда субхана сөзсүз адам адашат экен, бактысыз боло берет экен дайыма. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Ошол себептен биз айтабыз, жүрөк менен тастыкташ бизге эмне экен? Парз экен. Жүрөгүбүз менен Алланын бардыгын, бирдигин, ошол биздин кожоюнубуз экенин тастыкташ, мына ушу Алла Таала болсо бизге өзү эскертип айтып атат экен да. Качан алмуздак деп отурса билесиз, алмуздак деп атат. Алим саак дейбиз. Ушуну алмуздак деп коет, алмуздакты качандан бери эмеси алмуздактан бери дейт го. Ошол мезгилде Алла Таала бүткүл адамзаттын жанын жаратып туруп, анан сураган экен. Мен силердин Роббиңер, жаратуучуңар эмесмби? Аласти би роббикум деп Алла сураган экен. Ошол мезгилде биздин жандарыбыз калу деп Алла айтышты да, калу бала, о Аллахым, сен биздин Роббибизсиң деп тастыктаган экен. Мына ошондой эле Алла Таала бактылуулук менен бактсыздыкты бөлүп койгон экен. Кимде-ким Алла Тааланы жаратуучу экен жүрөгү менен тастыктаган болсо, жүрөгү менен тастыктоо деген кайсы нерсе? Ишенүү. Ишенүү деген нерсе бул сүйүү. Сүйүү деген нерсе бул коркуу. Кандай билесиздер туурабы? Мисалы алса, бир адам бирөөнү сүйүп калса, сүйүп кала турган болсо, биринчи эмне кылат? Бирине ишеним издейт экен. Туурабы? Качан ишенип, бул мага мындай кылат экен, бул мындай кылат деп бирин тапкандан кийин сүйүү пайда болот экен. Туурабы? Адам бирин сүйүп калат. Мухаббат пайда болот. Качан ошо мухаббат пайда болгондон кийин, сүйүү пайда болгондон кийин ошол экөөнүн ортосунда, эркек менен аял ортосунда анан бири-бирин жоготуп коюш коркунучу болот. Азыр муну кетип калса эмне болот? Тыштап кетсе эмне болот? Туурабы? Ошондой эле кимде мисалы Аллах Таалага ишенсе, демек ал сүйөт деген сөз. Ким сүйсө, эмнеге мен Роббим өз ишине, өзү намаз окутпай койбосо экен, орзо туттурбай койбосо экен, ажылыкка кабыл кылбай койбосо экен, зекет бердирбей койбосо экен, садака бердирбей койбосо экен деген коркунуч пайда болот экен да. Кабыл кылабы, кабыл кылбайбы деген коркунуч пайда болот экен да. Көрдүңбү кандай нерсе? Ошон үчүн иман деген сөздү жөнөкөй эле ойлоп койбош керек. Анан ошол качан сенин коркуңда ишеним, сүйүү, коркунуч киргенден кийин, андан кийин сиз менен жашообуз оңолуп баштайт экен. Калп айткыбыз келбей калат экен, өзү элечи. Өзү эле калп айткың келбей калат. Бирөөнү алдагың келбей калат. Өзүң эле уур кылгың келбей калат. Өзүң эле иштеп аткан ишиң же ушу арам экен кой. Мен ушуну кылбайм деп эле мисалы алса, банктан чыгып кеткени канча турабы? Жанагындай бир коррупция кылып аткан жерден милициядан чыгып кеткени канча, чиновник болуп жок, бул туура эмес экен деп. Болбосо ошондон подпитка дайыма акча таап ошо менен жашап келаткан киши субхана аял эмне дейт экен? Ушу күнөө экен деп. Канчасы зынадан токтоп атат, канчасы субханалла кой деп күйөөсүн сыйлап калат экен, канчасы аялын сыйлап калат экен, канчасы балдарга туура тарбия берейин деп калат экен. Караса кандай нерсе. Качан гана сени менин жүрөгүмдө иман болсо, Аллага болгон ишеним болсо, мына ушул нерсе келет. А эгерде болбосочу бул нерсе келбей кала турган болсо, анда жок туган. Эме болуп калат, оор болот. Намаз окуш оор болот. Орозо тутуш оор болот. Мына боякка келиш оор болот. Зекет бериш оор болот. Садака бергин келбейт деп алсачы. Мына ушундай экен туган. Зикирди айтпай эле коеюн. Эмнеге мисалы Куран болсо, мисалы кээ бирлерге мисалы азан мечиттин жанында жашаган бир жүрөгүндө иманы пас адамдар, иманы мындай пас адамдар, азан мени эртең менен ойготуп салып атат деп телефон чалып милиция айтып атпайбы туурабы? Азанды уккусу келбей калат экен да. Куран окуп аткан болсо, бир адам Куран окуп аткан болсочу, эмнеге ошону мындай бир жек көрүп, бирөө сакалсын жабып өтүп койсо жек көрүп, мындай жүрөгүндө эмнеге ал жанакындай бир кандай десем бир эң жаман шайтандын эмеси кирип кетет экен дагы. Болду, жек көрүү эле пайда болот. Жек көрө берет экен да. Чачыңды өстүрбөйсүңбү десе, жок дейт да. Жок, мен ушундай жүргүм келип атат дейт биз аялдар туурабы. Жок, мен чачым оор болуп атат. Жолук салынбайсыңбы десечи, жок. Мен деген ушинтип эле жүрөм мен. Мен деген эми араб кул эмесмин мен деген. Жанакындай эмесмин. Кандай бар кээ бир ушундай сөздөр бар мисалы. Жабынып албайсыңбы, монтуп албайсыңбы? Жок, мен деген ушундай современный жашашым керек дейт го туурабы. Ошонун бардыгы тең бул жүрөктөгү имандын жоктугунун себеби бул. Жүрөктө сен ишенбейсиң,
Сен сүйбөйсүң, сен коркпойсуң деген сөз экен да. Канча мындай терең бекен. Иман деген ушундай аябай терең. Пайгамбарыбыз айтат, имандын дейт да 70тен ашкан бутагы бар дейт. Имандын 70тен ашкан бутагы бар экен. Ошонун дейт да эң керектүү бутагы дейт уяттуулук деген карасаң. Көрсө иман мындай бутактайт экен да. Жана бактай да, мисалы бактай. Эми карала, эгер бакты кеп турган болсо, ошол бакты карабай турган болсо, мөмөлүү убакыт элечи дичке болуп калат туурабы? Көлүктөр бар болсо билесиңер туурабы? Мындай болуп эме болуп калат. Кичинекей мөмө берип калат, башка мөмө бербей калат. Же болсо бир жагы тарбай барып өсүп кетет дагы, эмне болот экен? Кереги жок, отун болуп калат. Ошол себептен эми мына сени менен мен иманга келдик. Алланы таптык, мына ушул жерге келдик. Эми бекем сөз бердик, я Алла, ишеним менен, я Алла, мен сага келдим, мен бүгүндөн баштап намазымды окуйм, мына мен орозомду тутам, эми момундай кылам. Эми субханалла эмне кылышыбыз керек экен? Эми иманыбызды багыш керек экен. Иманды багыш керек туган. Эгерде кимдеги мисалы исламга келип, иманга келип, динге келип, бирок өзүнүн динин бакпаса, ал жанагындай мындай чала байланган төөгө же атка окшош. Акырын чылбыры тартат да элечи, бошонуп кетип калат. Иман ушуна кармаш керек. Ошол иманды кармап аракет кылбасак, анда субханалла эртең бул бат эле кетип калат. Кантип мындай, баягы өзүңдүн калыбыңа келип калган билбей каласың. Билбей каласың да, өзүң түшүнбөй каласың. Абулай Самарканд рахматуллахи Тамбил Гафилин деген китеби бар да, аябай сонун. Ошондо капилеттен ойготуу деген нерсеси бар да. Капилеттен жанагындай мындай ойготуу, же болсо бир адам мисалы жолдо ай машина айдап бараткан болсо, аны мынтип уктап кетип бараткан жанында туруп, "Эй, тур! Ойгон" десе, ойгонуп кетип жолго машина оңдойт го, туурабы? Ошондой субханалла биз бири-бирибизди ойготуп турушубуз керек. Аалымдар, мисалы биз интернеттен эле сүйлөп атабыз, бияка мечитте менен сүйлөп атабыз. Азыр мен ойготуп атам да. Эй, кой болду, ушунча жашап салдың өмүрүңдү. Мына ушунча жашап салдың. Өтүп кетти момунча өмүрүң. Аяк бияка аз эле калды. Кой эми ойгон. Болду эми мындай жашаба. Жахилдердей, надандардай жашаба. Кандай мына ойготуп атат да. Мисалы кээ бирлер молдокелер сүйлөсө жаман көрөт. Эй, ушуларды азап өттү. Мен көрөт атам, комментарийлерден окуйм да. Мен өзүмдүн башкалардан да окуйм да. Анан субхан ошондо кээ бирлер ушулар тажатып ийди. Ушулардын эле сөз болуп калды. Ушулар эле, булар эле башкарып таң каласың да. Мындай эмесинде даже мындай эме жок да, мындай карасам да. Чуточка сожаление бар го, адамда мындай бир адам ойлонуш керек да. Мындай Алла Таала сиз менен биздичи айвандан айырмалап акылдуу кылган туугандар. Акыл берген, ол жерде ошону ме дейт да. Мээнин ичинде нейрондор бар, ошону ме деп айтат, общийчи. Мына ошол жер менен субхана биз ойлонушубуз керек экен да. Алла да, акылдуулар, акыл жүгүртпөйсүңөр өзүңөр жашооңорго дейт. Тегерек четке акыл жүгүртпөйлү го, өзүң эле акыл жүгүртүп койчу, каяка баратасың? Каяка баратасың? Эмне кылгың келет жашоодо? Эмне? Кимсиң сен? Туурабы? Мына ошондой. Ошон себептен субханалла, эми биз багышыбыз керек экен. Мисалы мына азыр мына бул жерде карасаңар, мынакей аркаңарды эметип турасыңар. Эгер жаныңарда аялыңар же апаңар же кызыңар боло турган болсочу, аркаңарга алып келип балыш бермек, туурабы? Аркаңарга жаздык бермек. Жаздык берип, бу аркаңа суу өтүп калбасын деп сен үчүн переживать этет да, туурабы? Анткени билет да, сен ооруп калсаң, жөтөлөп дагы бир нерсе болосуң. Ошону переживать этет, туурабы? Ошондой сарсанаа болуп, санаркап сен ооруп калбаса экен дейт, туурабы? Ошондой эле биз дагы өзүбүзгө санаркашыбыз керек экен да. Өзүбүзгө мындай, эй, ушунча жыл намазы жок өтүп кеттим. Ушунча жыл намазсыз эле өтүп кетти жашоом. Ушунча жыл субханалла динсиз эле жашадык. Динсиз өмүр бою эле мына дини жок жашап келдик. Эми эртең Алланын алдына кандай? Мен азыр бир китеп окуп чыктым. Мисалы адамдар өзүнүн жашоосуна, өзүнүн дүйнөсүнө кейийт тура, адамдар кейийт. Өмүр ушинтип эле өтүп кетеби? Эчтеке жетпей каламбы? Ушун жыргал көрбөй каламбы? Туурабы? Эми карасаңар, ошондо дагы бир сөз бар экен да. Ошол жерге баргандан кийин дейт да, Алла Таала бул дүйнөдө өмүр бою денеси чирип кеткен болот экен, бир чирип мындай, жана бир Аюп пайгамбарды жыргал көрбөгөн бир адамдап келет экен дагы. Аюп пайгамбардын жанында адамдарчы бир айыл дейт да, бир айыл, бир нече километрге чейин чыдай албай калышкан дейт да.
100 метр болон километр чыдай сасыгынан ушунча сасып Аллатан сыноо болгон экен да. Эми ушундай экен, ошондой сасып кеткен. Бул дүйнөдө бир да жакшылык көрбөгөн, туягы да калган эмес, бала да төрөгөн эмес, байлыгы да болгон эмес, эч нерсеси бул дүйнөдө мындай эч бир жакшылык көрбөгөн адам да. Ошону алып келип туруп субханалла тозоктун ичине салып туруп, анан кайра чыгып атат экен. Сен жаманчылык көргөнсүңбү деп сурайт экен. Айтат экен, жок дейт экен. Мен бир дагы жаманчылык көрбөптүрмүн дейт экен. Бир дагы дейт жалган мына ушунча мына бул өмүрүндө мына 80 жыл жашасы, 80 жыл кыйналган адам Алланын алдына ошо тозокту бир көрүп чыккандан кийин айткан, мен дейт бир да жаманчылык көрбөптүрмүн, менин жашоом рахат болуптур дейт экен. Анан бул дүйнөдө бир дагы жаманчылык көрбөгөн, мындай денесинен бир керек болсо тырмагын учуп оруп койбогон адамды алып келет экен. Бүт бар төп келишкен, байлык берилген, сулуулук берилген, бой десең бой, өң десең өң, мындай бир байлык десең байлык, сын десең сын, сапат десең сапат, уруу десең уруу, улут десең улут берилген экен да. Өмүр бою Мальдиведе жашаган да, краб бою палычка жеп. Өмүр бою субханалла чучук карта, субхана кымыз ичип чыган мындай айткандачы. Ушундай бир да жол курсак ачып койбоптур да. Мындай рахат дүнүсүнө жаган биздин өзү карашыбызчачы. Ошондо алып келип бейишинче киргизип туруп, анан кайра чыгып сурайт экен. Сен жыргалчылык көргөнсүң дейт экен. Бир да жыргалчылык көрбөптүрмүн дейт экен да. Бир да жыргалчылык көргөн эмес экен деп айтат экен. Мына ушундай нерсечи салыштыргана келгендечи, биздин бул дүйнөдөчү бизди кадырлап турган нерсе дагы бул дин, кадыры түшүрүп турат бул дин. Кантип дешиңер мүмкүн? Кимде ким? Аллаху акбар. Мында им алып кеткен жокпу? Кыйналып кеткен жоксуздарбы? Анда Аллаху акбар деп калып жок. Аллаху акбар. Машалла. Эми кара, салыштыра келгендечи. Имандын даражасы шунча экен. Сен иманың бар болгон себебинен улуу кудуреттүү Алланын алдында сенин кадыр баркың бар. Эми бардык нерсең болуп туруп, иманың болбосо, улуу кудуреттин алдында сенин кадыр баркың жок. Мына кадыр ушундай болот. Миллион адамга кадыр баркың бар. Сени сыйлашат, сени аркаң ээрчишет. Бирок сен эгер Алланын алдында кадыр баркың болбосочу, анда сен эч нерсеңе сага жардам бере албайт, сен эч нерсеңе сени көтөрө албайт. Ушундай. Ушуну унутпашыбыз керек. Демек ушул экен то. Келди, баарысыңыз иман келтирели. Ананчы мен дайыма айтып берем да. Мына өмүрчү ушундай да бир эле берилет. Өмүр мынакей. Бир эле берилет, башка берилбейт. Мына жанагындай буддисттерде болуп биз карап переплавление мындай кайра айланыпчы бир ит болуп, жосо баягы маймыл болуп, жосо башка адамдын сүрөтүнө кайра келбетине келбейбиз биз. Ал туура эмес акыйда. Ал туура эмес нерсе. Биз кайтып келбейбиз бул дүйнөгөчү. Вал ба'ас бa'дал маут. Өлүп кайра тирилет деген сөз, биз мына бир эле жашайбыз, анан бир өлөбүз деген сөз. Ушундай да биздин жашообузчу. Эми бир эле берилет. Мына айткан сектор шанс жана поле чудес бар го. Момтунан приз дейт го. Ошо приз түшкөндөн кийин машина салса, мына кесага приз машинеңдин эмеси, машиненин ключу деген болсо кандай сүйүнөт тура адамдарчы. Эми бул дүйнөдө эле мисалы алсачы, эчтеке жок турсаң эле мына азыр Меккеде бардың, үйүңө баргандан кийин эле субханалла мисалы байкеңиз же болсо, агаңыз же болсо, аялыңыз же балдарыңыздар эле үйүнүн эшигин алдында субханалла бир жакшы бир машинени токтотуп койсо, куш келипсиз. Кудай таалам кабыл кылсын. Эми ажыке болдуңуз эми. Мынакей бу машина айдап алыңыз эми болсо. Кандай, жүрөгүң жарылып кетет да тура. Жата каласың саждага. О Алла деп тура. Жата калбай чыгарбы? Жата калат субханалла. Мисалы үйгө барсаң ары эле баягы эле субхана эмеңер эле аябай бузулуп кеткен бир балаңар бар. Үйгө келсең эле субхана 40 күндүк даватка кетип калыптыр десечи. Эмне болот? Жүрөгүң жарылып кетет да туурабы? Умрам кабыл болуптур деп айтасың ба? Үйгө келсең эле субхана карыздарың бар болчу, ушундай бир элди аркан өтүп жүргөн болчу. Үйгө келсең эле бир адам келип, "Эже, байке, түшүнүп атам эми силерди. Мен силердин карызыңарды кечтим биягын." Деселечи, эмне болот? Саждага жыгыласың туурабы? О Алла деп. Карабайсыңбы кандай сүйүнүч туурабы? Эми карагыла. Сиз менен бизге субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнүчтү кабар айтып атат.
Пайгамбарыбыз сүйүнүчтүү кабар айтат. Кимде ыйман келтирсе. Мына эмелек айтып аткандай. Чын жүрөктөн, мындай жөнөкөй эле эмес. Ушундай сен Алла мени көрүп турат, Алла мени угуп турат деп ыйман келтирсең. Алла көрүп турат, унутпаңыздар. Алла бизди көрүп турат, эч качан жашыра албайбыз андан. Алладанчы мындай Нина Йоту деп коткон мындай 1 секундтагы бир көз жазды менен чыгарбайт Алла. Алла ушундай зат, субханалла. Алла ушундай басир, Алла ушундай сами, Алла ушундай көрүүчү. 1 секундта сен көз алдынан кете албайсың. Чын, мындай жашына албайсың. Ал ушундай угуучу, субханалла. Мындай жанагындай караңгыда, кара таштын астында кыбырап бараткан кумурсканын үнүн угуп турат Алла. Өз жаратканын бардыгын угуп турат. Мына ошол эки пайгамбарды жөнөтүп, пайгамбар аркылуу сүйүнүчтүү кабар айтып атат. Кимде мына ыйман келтирсе дейт. Ыйман келтирсе, эмелек биз айткандай. Экинчиси 5 маал намазына бекем болсо, мына 5 маал, 1 маал эмес, 2 маал эмес, 3 маал эмес, 4 маал эмес, 5 маал. Мына 5 маал. Канча экен? 5 маал. Иншалла ниет кылабыз 5 маал намаз окуганга. Тургузуп кетебиз ушул жерден, Анткени билесиңерби, намаздын орду канчалык? Денедеги баш сыяктуу. Капыр менен мусулман экөөнүн ортосунда дубал. Үйүңөрдүн түбүнө агып турган суу сыяктуу. 5 маал түшкөндө кир калбаган сыяктуу, эч бир күнөө калтырбайт. Эгерде күздүн күнү чыгып туруп, шарырдап туруп мындай бир бакты күйсөң, андан субхана жалбырактар түшкөндө баягы эч нерсе жалбырак калбай калган сыяктуу, ким 5 маал намаз окуй турган болсочу, анда күнөө калбайт. Эң биринчи сурак намаздан болот. Эң биринчи сурак намаздан болот. Эң биринчи сурак эмнеден болот экен? Эмнеден болот экен? Намаздан болот туган. Эжелер угатасыздар, намаздан болот сурак. Эң биринчи, эгерде кимдин намазы туура болгон болсо, калган ишинин бардыгы тең туура болот. Демек, субхана, эмне экен? Эң биринчи сурак намаздан болот. Намазы тургандынчы дини турат. Жашоосу турат. Бактылуулугу турат. Андан Алла Таала ушундай неме кылат? Бактылуулуктун сүрөтүн берет ага. Намаз окуган адамга. Кайгы апаны жүрөгүнөн чыгып салат. Кимдеген бүткүл проблемасы чечилгиси келсе, намаз окусун. Эмне окуш керек экен? Намаз окуш керек. Намазды, субханалла, тыштап коюу бул эң чоң бул катачылык. Кимдегим намаз окуп туруп, аны тыштап коюу эң чоң катачылык кылды. Анткени намаздын ордучу каякта болгон билесиздерби? Намаздын орду 7 катар асман өйдө аршы деген жерден келген. Аршы а'ла дейт. Мына ошондон өйдө жагынан Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылган экен? Берген. Ошол жерден түшкөн. Эми мунун маселеси ушундай, түзмө-түз Аллах менен сүйлөшөсүңөр. Посредниги жок, ортомчусу жок. Ким намазга туруп алсачы, билесиңер, мурунку замандарда адамдар таква адамдардан корккон. Кимден коркуптур? Таква Кудайдан корккондор бар болгон. Ушундай Кудайдан бир секунд бир жаздым калтырган таква адамдар болгон. Ошолор адамдардан коркушкан, падышалар корккон. Эмне үчүн дегенде, качан алар намазга турганда, алар жок болуп кеткен мурунку падышалар. Момундардын колун туруп, Алла дегенде эле намазы ушунча дааратын сонун алып туруп, 2 рекет намаз, Алла, ушундан бизди куткар дегенде, ошол жерден жок болуп кеткен. Ошондой болгон. Момундун намазы бул миражга чыгуу, Роббиси менен сүйлөшүү, Аллах менен сүйлөшүү. Прямой 2 рекет намазга турдуң, Аллаху акбар дегенден баштап, сен бу дүйнөлүк эмессиң, сен Аллах мененсиң. Аллах сурат экен, лаббайк мендем, эмне калайсың менден? Мен разымын сага. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алла, мен сага мактоо айтам. Ооба, сен мактооңду мен кабыл алдым. Ар-Рахман ар-Рахим. Ооба, мен мээримдүү райымдымын. Ооба, мен сага разы. Мээримди төгөм сага. Райымым күтүп атат сени. Малик яумиддин. Ооба я пендем. Мен сенин падышаңмын. Мен бул дүйнөдөн эктиги дүйнөдө сенин падышаңмын. Жөн эле падыша эмесмин мен. Мен адилеттүү падышамын. Сен бардык маселени чечип берем.
Идина сиратал мустақим. Ооба, мен сени туура жолго багыштайм. Мен багыштайм. Башка эч ким сени туура жолго сала албайт. Мен эгер адаштырып кое турган болсом, сени эч ким туура жолго сала албайт. Эгер мен туура жолго сала турган болсом, сени эч ким адаштыра албайт. Алла намазда ушу бизге сүйлөйт экен бизге. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Алла, мени сен өзүң адашпаган туура жолдо жүргөндөргө кош. Ооба. Мен сени коштум го, мына үрүкү кылычтар менен турасың го. Мен коштум сени. Мечитке мен алып келдим сени. Намазга мен тургуздум сени. Мен сени алдыңдарына саган отургузуп атам. Мен сени угузуп атам. Мен сага берип атам. Мен хидаят берип атам сага. Алла. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим вад-даллин. Сени унуткандар, сенин жолуңа адашкандар, жөөт христиандардын жолунда эмес, акыйкат туура жолдо жүргөнгө кош дегенде, ооба. Мен кошом сени, мен коштум деген. Качан биз вад-даллин дегендечи, Алла Таала биз качан амин дегендечи, ооба мен кабыл кылдым сени дейт. Кара кандай Алла намазда кандай сүйлөшүп атат сени менен. Качан биз үрүккө барып Аллаху акбар деп кайра үрүккө барганда, ооба мен улукмун, сен туура айтып атасың. Сами'аллаху лиман хамида. Ооба, сен мени мактадың, мен сени уктум дейткен Алла. Карасаң. Алла өзү айткан да. Субхан раббил а'ла, субхан раббил азим, субхан раббил азим. Я Алла, сен бардык нерседен таза аруусуң дегенде, ооба пендем, сен туура эмеңди дейт, кожоюнуңду сен мени мактап атканың туура, мен тазамын дейт. Сен кемчилик кетиресиң, мен кечирем сени дейт. Алла ушундай экен да. Мына намазда ушинтип сүйлөшөт экен. Качан ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мен кирбей эле коюн. Бирок эки жака салам берип турган колду көтөргөндө, эми сурап бендем дейт. Эмне каалайсың менден? Мен бардык нерсени кабыл кылам дейт. Намаз оңой нерсе бекен? Адамдар ойлошот, субхана, намазды мындай бир телодвижение депчи. Же болсо мындай физкультура, же болсо мындай адат иретинде. Жок, мындай болбойт. Намазда субханалла бир сыр бар. Ушундай сыр бар да, субханалла. Ушундай бир чоң бир сыр бар намазда. Эгерде кимде намазы туура болгон болсочу, намазы туура болгон болсо, анын жашоосу туура болот. Бүттү мынакей сыры. Бүттү. Анын жашоосунан субханалла жанагындай бир бузукчулук чыгып кетет. Үй бүлөдө уруш талаштар көп турабы азыркы заманда. Ажырашуулар көп. Эр аялдын ортосунда мамиле бузулган, ата-эненин ортосунда мамиле бузулуп калган. Бир туугандардын ортосунда мамиле бузулуп калган. Алымдар айтат, биздин дейт да, эң важный болгон субханалла, амалыбыз бузулган себебинен дейт. Мына ошонун баары бузулуп атат дейт. Намаз бузулганда, намаз ордунда болбой калганда. Мына ошол проблемалар үйгө момтер жанакындай эшикти ачып ийсең, бир машина өтүп кетсе чаң кирет го. Мындай үйдүн ичи буркан шаркан өчүп калат го. Же болбосо субханалла пылесос иштеп атпайбы? Пылесостун жана аркасынан бир нерсе чыгып кеткен дегенде мондай чаң учат го. Ошонтип эле кирип келет экен. Жашоо проблема ушундай кирип келет, өзүң чече албай каласың. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам батиңкеңердин буосун болсо да Алладан намаз аркылуу сурап алла деген. Алла Тааласы эмне деген вастаини бис сабр ва салат. Сабырдык менен намаз менен тилегиле деген да. Көрсө бүткүл мына жаманчылыкты да чече турган бул намаз экен. Жакшылыкка шүгүр кылган жолда бул намаз экен. Мына. Эмне экен? Ушундай турган. Намаз кандай окуп атабыз анан? Az окуй, котур аз окуй. Шашпай, намаз окуй коюн азыр. Эй, баратабыз, азыр. Тамакка азыр. Бат-баттан намаз окуй коелу. Анан шашпай тамак жеп дейт го. Тескерисинче болуш керек негизиндечи. Шашпай намаз окуш керек, анан бат-баттан тамак жеш керек негизичи. Биздики мындай, азыр кой тур. Бат-баттан намаз окуй коебуз, шашпай тамак жебиз. Азыр батыраак бар мешитке барып келе калайын, анан шашпай сүйлөшөбүз. Азыр батыраак тиги уга коеюн, анан кийин шашпай дагы бир нерсе кылабыз. Калган бар шашпайт да, бирок диңге эле шашат. Сиз менен биз болсо субхана намазда бат-баттан калган шашпай калабыз. Мына. Демек, эмне экен? Иман келтиргенден намаздар өз ушул ордунда ушундай болуп баштайт экен. Мен бирок бир нерсе бүгүн кичине бир нерсени айтып берейин деп атам. Азыр сөзүм бул жөнүндө эмес болчу, эмне силердин талабыңа каршы болуп кетти окшойт да. Алла Таала сүйлөтүп койду. Эң парыздардын парызы кайсы экен? Намаз. Бирок андан да өйдө турган нерсе кайсы экен? Парыз. Иман. Андан да өйдөчү. Имандан өткөн өйдө парыз барбы?
ошол ыйманды сактап калыш парз. Ыйманды сактап калыш парз туугандар. Биз о ыйманды сактап калыштын жолунда жүрөбүз азыр мынакей. Азыр айтып атам, сүйлөп атам, ыйманды сактап калыштын жолун айтып атам иншалла. Ыйманды сактап калыш, ошо динге, ыйманга мээнет кылуу бул парздын эң өйдөңкү парзы болуп эсептелет. Намазды кантип сактап калабыз? Эгерде биз ошого аракет кылбасак. Кантип субхана ыйманды сактап калабыз эгерде ыйманга мээнет болбосо, туурабы? Ошончо ушундай. Демек, мына азыр бияка келдик, көчөтөн бери көп нерсе айттык. Бирок аз айтайын деген нерсем, ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында өзгөчө берешем болгон экен. Анан эми умрада келгенде 3 нерсе кылышыбыз керек. Биринчиси, салам көп жолдошубуз керек. Салам. Экинчиси, көп жакшы сөздөр сүйлөшүбүз керек. Кечиримдүүлүк, жакшылык сөз. Үчүнчүсү болсо, садака беришибиз керек. Мен ошо садака жөнүндө айтып берем иншалла. Ошонун пайдасы. Алымдардын бири ушуну айткен. Саны өтө көп экен. Бирок биринчиси, ким садака берчү болсо, жамандыктардын зыянынан сактайт экен садака. Жамандыктардын зыянынан сактайт экен. Жамандык келатат, билбейбиз, келечекте келатат. Бирок садака бердим, иншалла ошол жаманчылык келди, бирок зыян эмне болду? Жанагындай бир катуу бомба жарылса, жарыла турган болсо, Кудай сактасын. Эмне экен? Анын жана осколкалар жолсо эме болуп, бирок илеп келип туруп, катуу үнү кылды, жарылды тиякта дегенчи. Ошондой келаткан жаманчылыктан сактайт экен иншалла. Бале кырсыктар алсат экен. Бале кырсыктарды. Оору, сыркоо, карыз болуу, бирөө менен урушуп кетүү, ажырашуу. Анан күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот экен. Күнөөлөрдүн, кичине күнөөлөрдүн, чоң күнөөлөрдүн баары тооба кылыш менен кечирилет. Андан кийинкиси мал мүлктү сактайт экен. Пайгамбар айтты, эмнекен? Садака дейт. Байлыкты кемитпейт, көбөйтөт деген экен. Эмне дептир? Садака байлыкты кемитпейт, көбөйтөт деген. Не деп айттыр? Көбөйтөт иншалла. Кийинкиси ырыскыны көбөйтөт. Көп бала берет иншалла. Көп субханалла тууган берет. Көп дос берет. Ырыскы деселе баарыбыздын баланча доллар жолсо миллион доллар берет эмес. Бул байлыктардын ичинде эң жакшысы бул ден соолук. Биринчиси ыйман. Бул ырыскы. Кимге могу берилди мына бул жерге келип калса ырыскыбыз бул. Бул ырыскы болгон себебинен берилди. Мына намаз окуп калыш бул ырыскы. Илим алыш бул ырыскы. Куран окуп калыш бул ырыскы. Намаз окуп калыш бул ырыскы. Садака бериш ырыскы. Зекет берип калыш ырыскы бул. Ушуну түшүнүш керек. Ошол менен бирге эле субханалла. Жакшы аял бул ырыскы. Жакшы эркек бул ырыскы. Бала бул ырыскы. Жакшы тууган бул ырыскы. Жаманы да ырыскы болуп эсептелет. Жакшы дос дагы, жаман дос да ырыскы. Биздин ырыскыбыз. Тозок дагы 5 да ырыскыбыз болуп эсептелет. Демек эмне экен? Ошол ырыскыбызды көбөйтөт экен иншалла, жакшы тарабына. Жүрөктү кубантат экен. Пайгамбар айтты, эгер бир кайсы бир жакшы амал сени сүйүнтсө, жана бир сүйүнтсө, жана кайсы бир жаман амал сени күйүнтсө, сен ыймандуу экениң белгиси деген экен. Күнөө менен дагы бир нерсе, кайсы нерсе сени сүйүнтсө бул сооп дейт, кайсы нерсе сени күйүнтсө, бул да күнөө деп айткан экен субханалла. Аллага болгон ишенимди күчөтөт экен. Ошондой эле Аллага болгон жакшы ойду пайда кылдырат экен. Жан дүйнөнү тазартат экен, жана өстүрөт экен. Пайгамбар айткандай, Алла Куранда айткан бар, маанисинде ушундай дейт, жакшы амал дейт, жакшы амал дейт. Мында бир кичинекей көчөт сыяктуу экен, бир буудай сыяктуу. Аны тиккенден кийин дейт да, андан бир эме буудай чыгат экен дагы, биягында 7 эме дейт, биягында 10 дейт. Мында 7 түр эме машагында 7 экен, 7 баштуу, анын ар бирин 10дон болуп 70ке, 70тен 700ге Алла көбөйтүп берет экен. Ушундай экен да, өсүп турган бу эме сыяктуу экен. Адам качан садака берген сайын жан дүйнөсү эргип, балкып, жанагындай субханалла шайтан кол сала албай калат экен. Кийинкиси адамды Аллага жагымдуу, адамдарга сүйкүмдүү кылат экен. Садака ушундай экен. Керек болсо субханалла, жашооңордо проблема болот. Бирок алымдар айтышы боюнча садака берсеңер айтып бериш керек экен. Алла, мына ошол могу ушу проблемадан мен чыгарып бер деп бериш керек экен. Бирок берип туруп анан айтпаш керек экен да. Сол колуң, оң колуң бергенде сол колуң көрбөш керек экен. Ушунча берешем болсун дейт субханалла. Ушундай берешем болсун, жиндидей берешем болуш керек. Зейнеп энебиз билесиздерби? Артыкчыл эмне эле?
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эми аялдар жөнүндө аялдар сүйлөп атканда силердин араңарда кол узун бейишке кирет деген экен. Аялдар чуркап келип бири-биринин колун мындай кылып атышкан экен да. Теңештирип башташыптыр. Кимдики узун деп. Мына ошол мезгилде субханалла качан эмне экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин, Зейнеп апабыз өткөндөн кийин канча деген аял эмелер, үй бүлөлөр мындай жанагындай бир Зейнеп энебиздин садакасы менен жашаган экен. Ошо өлгөндөн билген экен. Ошондо жетишкен түшүнгөн экен. Көрсө Зейнеп энебизди субхана садаканы көп бергенден кол узун деп айтылган турбайбы депчи. Ошон кол узун болуш керек. Мына ушундай экен. Кийинкиси өмүрдү узартат экен, машалла. Адамдар ага дуа кылышуу жана аны сүйүүсүнө себеп болот экен. Адамды кабыр азабынан сактайт экен. Мына садака кабыр азабынан. Анан бул жерде келип атасыздар, мынакей бул жерде кызмат кылып жүрүшпөйбү? Ошол 1 реалдан, 2 реалдан колуңарда эмеле помелочи бере бергиле. Бияктан эмнекен 100 000 садака болгон эсептелет. Мына ифтар кылдырып атасыңар да. Мына силер ифтарды мына 100 000 ифтар кылдым деп эсептеп, мисалы бир ооз аштырды. Ойлоп атат да мен 100 000 ифтар кылдырдым депчи. Жок, мына жамаатта 100 биз. Ар бирине 100 000. Ар бирине. Мындай Алла Тааланын фазилетиндечи сараң болбогула. Мына 100 болсо, анан 100дү дагы 100 000 койсо канча болот? Миллиард субханалла ооз аштырдыңыз да. Миллиард жолу ооз аштыргандын соогу жазылды да машалла калды. Ошол кетти деди. Алдыга кетти. Мен да айтам, алдыга эмне кетсе ошо биздики, эмне артта калган болсо мураскордук. Ойлойбуз да, балдарым үчүн депчи. Дайыма ушундай айтабыз. Балдарым үчүн, балам үчүн өлөм. Кээ бирде мындай өлүп көргөндөрчү, чынчыгы бала бакыт, бала эмес керек. Бирок субханалла эртең ушундай болот. Эгер балаң сен үчүн дуа кылбай турган бала болуп калса, бала болот ал. Чын айтам, бала болсо ушундай жакшы бала. Бирок балаң сен үчүн дуа кылбай турган бала болуп калса да бала болот. Ошол себептен качан субханалла мындай балага да айтып атканда, тарбия берип атканда, ошо садака беришке, аны жакшылыкка үйрөтүшүбүз керек. Мына буда болсо субханалла садаканын эң жакшы туурабы? Эми айтайын деген максатым эмне болду? Кээ бир убактарда биз ушул нерсеге мындай балам үчүн, мындай балам үчүн үй салып коеюн, балам үчүн жок субханалла. Эмне экен өзүң үчүн да үй салганды унутпа. Мына балаңа кылып атасыңбы? Мынакей 30% балаң үчүн кыл. 30% балаң үчүн кыл. 70% өзүң үчүн кыл. Ахиретке жөнөт. Бул дүнө мечит салып кой. Чымчыктын уясында болсо мечит салып кой. Кичинекей бир көпүрө алып кой. Бир жол оңдоп кой. Мисалы, садака өчпөс садакалардан. Бир мектеп салып кой. Бир баланы окутуп кой. Бир аалымдын китеп чыгарышына жардам берип кой. Китеп чыкты субханалла, кетти ошо, бүттү өмүр бою. Бир жетимди бак, бир жесирди бак. Бир адамдарга субхана өзүң билген илимди үйрөтүп кет. Бир адамдын муктаждыгын берип, мына ушул нерсенин бардыгы тең мекен келечекке кете турган нерсе. Келечек эмне кетсе ошо биздики, биякта калган бардыгы тең биз өлдүк да, эми булардыкы. Талаша албайсың болду. Бул меники, мен тапкам деп атканбыз да туурабы? Өлөрүм болду, сеники эмес, эчтеке жок сеники. Бүт мураскорлор бөлүп кетет. Ошон үчүн субханалла бөлбөй турган, талашпай турган жака жөнөткөнгө аракет кылалы иншалла, Аракет кылабызбы? İnşallah. Allah razı olsun, bizden kechirip коюңуздар.